Чүй областык айлана чөйрөнү коргоо планынын отчетуна ылайык Кыргызстанда улуттук коопсуздук жараткан калдыктарды сактоочу 3 жай бар. Алардын ичинде эң ири саналган Кара Балта тоо кен комбинаты Ак Түз жана 3-чү Орловка айылында жайгашкан. Бул 3 ишкана тең совет доорунда иштеп келген. Ошондон бери экология жана адамдардын саламаттыгына салмактуу коркунуч туудуруп келет. Бирок бардык эле кен казуу ишканалары өлкөбүздө коркунуч жарата бербейт. Келечекти ойлоп кам көргөн ишканалар дагы бар. Өлкөбүздө 100гө жакын калдыктар сактоочу жайлар бар. Тажрыйбалуу эксперттердин айтымында алардын кээ бирлери көптөгөн жылдар мурун өндүрүшү токтогонуна карабай жылдар өтсө деле радиоактивдүү таасирлери тийип келет. Мисалы кальций калдык сактоочу жайын эле алсак, биринчи атом бомбасы кальцийдан алынган урандан жасалган. Ошондуктан биринчи олуттуу маселе дагы ошол жерде жайгашкан. Уран өндүрүүдөн калган калдыктарды сактоо талаптарга жооп бербейт жана жогорку деңгээлдеги радиация сакталып турат. Азыркыга чейин көлдүн күнгөй жээгиндеги бул айылда калдыктар сакталган суулар дамбалардан ашып жер кыртышына же таза сууларга кошулууда. Бул өлкөбүздөгү жападан жалгыз кооптуу абал болуп эсептелинет. Очень часто в этих водохранилищах Бул калдыктарды сактоочу жайларда көбүнчө тоо кен иштетүүгө байланышкан ар кандай материалдар калып калат. Алар темир жана башкалар. Жергиликтүү жашоочулар үй курууга колдонушат. Ошондуктан көлдүн күнгөй айылдарындагы үйлөрдүн пайдуболдарында радиоактивдүүлүк табылган. Ал эми Орловка айылын алсак, алар да үй салууда ушундай эле материалдарды колдонушкан. Бул кээ бир ооруларга жол ачып, олуттуу коркунуч жаратууда. Калдыктарды сактоочу жайларды толугу менен зыянсыздандыруу талаптагыдай жасалбай келет. Калдыктарды сактоочу жайлардын абалы адамдардын жашоосуна коопсуздук жаратышы тынчсызданчу маселе. Ошондуктан Кумтөр кен ишканасы таштандыларды иштетүүгө өтө тыкыр мамиле жасайт. Компания өндүрүштүн ишмердүүлүгү менен Кыргызстандагы экосистемасына зыян келтирбөөгө бардыгын жасашууда. Бул кооптуу маселенин бир себеби дагы калдыктарды сактоочу жайларды нормалардан сакталбай калышы жана анын жыйынтыгында табигатка уу заттар кошулуп кетиши ыктымал. Вот от водохранилищ вред какой может быть? Если Калдыктарды сактоочу жайда кандай зыян келиши мүмкүн? Эгерде зыяндуу заттар же кыртышына, же агын сууларга кошулушу ыктымал. Бирок андай жок да. Себеби калдыктарда оозун тыя албагандар айтып жүргөн радиоактивдүү зыяндар Кумтөрдө деги эле жок эсе. Болбойт дагы. Бул болбогон калп кептер. Кумтөрдө радиоактивдүүлүк Бишкектен да бир кыйла төмөн турат. того, что там радиоактивное загрязнение есть на Кумтөре, это жуткое вранье. Экологдордун жана артисттердин пикиринде Кумтөрдүн калдыктарды сактоочу жайы жаратылышты коргоо талаптарына бардыгына жооп берет. Бул деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте турганына карабай ушундай мыкты абалда. Бул түбөлүк тоңуп турган ички Тянь-Шань аймагындагы эң ири гидротехникалык курулуш болуп саналат. Калдыктарды сактоочу жайы Кумтөрдүн алтын ылгалоочу фабрикасынын жана өндүрүштөн чыккан калдыктарды топтоого ылайыкташкан атайын комплекстүү курулуштар. Калдыктар дегенибиз химиялык заттар аркылуу фабрикада колдонулуучу шагылдардан майдаланган тектер айтылат. Булардын кээ бири уулуу болгондуктан тыкыр көзөмөлдөн өтөт. Кумтөрдүн калдыктар сактоочу жайынын башкалардан айырмасы дамбалар өтө сапаттуу атайын пленкалар менен капталган. Алардын буйрутма менен атайын Канададан алынып келинет. We put it into a lined Бул facility. пленка сапаттуу желим материалдардан бөлүп, калдыктар сактоочу жайдагы негизги дамбаларга толугу менен төшөлгөн. Алар эч кандай уулуу заттар, майда кумдарга окшогон элементтер жер кыртышына кошулуп кетпеши үчүн жасалууда. Фабрикада кайрадан иштетилгенден кийинки калдыктар мына ушул сактоочу көлмөлөргө топтолот. Chemicals have to be very closely monitored, and because we need to control this ground up rock. Калдыктарды сактоочу жайы айлана чөйрөгө таштандылар чыгып кетпеш үчүн айланасын атайын дамбалар менен курчалган. Бул курулуштар тынымсыз көзөмөлдөнүп турат жана ай сайын инженерлер датчиктер аркылуу маалымат базасына катталчу көрсөткүчтөр алышат. Анын негизинде артисттер дамбанын абалы тууралуу отчет берип турушат. Бардык көрсөткүчтөр көзөмөл органдарына жиберилет. Ар бир 2 жылда дамбанын кырлары тазаланып, аны чыңдоо боюнча профилактикалык иштер жасалат. Дамба хвостохранилища. Калдыктарды сактоочу жайдын узундугу 2 километр, ал эми эң бийик жери 37 метр. Азыр сактоочу жайда 69 миллион куб метр баткактар бар. Анын 5 миллиону бул суу. Мындан тышкары калдыктарды сактоочу жайда тазалоочу курулуштар иштейт. Вода. Также у нас на хвостохранилище имеются очистные сооружения. Калдыктарды сактоочу жайы бул өндүрүштөгү катуу жана суюк таштандылары топтолгон чоң көлмө гана эмес, анда кубаттуу тазалоо системасы орнотулган. Кумтөрдөн өндүрүштөн чыккан агынтыларды тазалоо станциясы айлана чөйрөнү коргоонун эң заманбап талаптарына жооп берет жана бийик тоолуу түбөлүк тоңголук жердеги түгөй дүйнөдө жок курулуш болуп саналат. Очистные сооружения
промышленность соков. Өндүрүш агындыларын тазалоочу курулуштар 3 бөлмөдөн турат. Биринчи насостук мында суу калдыктарды сактоочу жайда биринчи бөлмөгө куюлат. Анда тазалоо үчүн химиялык элементтер кошулуп, абадан тазалоо жана цианид дагы ушул жерден тазаланат. Андан кийин насостук станция 2 бөлмөгө куят. Бул тундуруучу бөлмө. Мында оор материалдар тунуп чогуп кетет. Анан 3-чү бөлмөгө кошулат. 3-чү бөлмө тазаланган бөлмө. Бул бөлмөдө насос токтотулат. Ушул тазаланган насостук станциядан кийин таза суу кумтөр суусуна насостор аркылуу куюлат. Здесь отстаиваются тяжелые металлы. Кумтөрдүн тазалоочу курулуштары жай убактыларында гана май айынан октябрга чейин иштейт. Суук аба ырайында калдыктар сактоочу жай тоң калат. Ошондуктан өндүрүш таштандыларын тазалоо убактылуу токтотулат. Кышында сактоочу жай көлөмү кеңейет. Бирок кумтөрдүн экологдору жарым жыл ичинде 5 миллион миң куб метр сууну тазалап, табигатка кайрып берет. Жыл сайын атайын нормативдер каралат. Алар эң жеткиликтүү концентрациясын анықтаған сууга кошулган белгилүү заттарды аныктайт. Ал эми сууну кошуу процесси дагы атайын уруксат аркылуу жүргүзүлөт. Ал үчүн мамлекеттик көзөмөлдөө органдардын артисттери келишип, суунун тазалык абалын текшеришет. Ошондон кийин гана кумтөр суусуна кошууга жол беришет. Бирок белгилей кетчү жактай суунун сапатын жергиликтүү ведомстволор гана текшербестен, ишкананын өзү дагы дайыма таза суунун агымын анализ үчүн үлгүлөрдү алып, тыкыр текшерип турушат. Мы здесь каждые 2 часа пробу берем. Биз ар бир 2 саатта суунун үлгүсүн алабыз. Калдыктар сактоочу жайдагы суулар биринчи станциядан биринчи көлмөгө куюлат. Тазалоо үчүн биринчи көлмөдөн цианид эрип жоготуу үчүн химиялык элементтер кошулат. Реагенты для разложения цианида. Сууну текшерүүгө үлгүлөрдү 4 жерден алышат. Булар тазалоо иштери ар бир этапта толугу менен тыкыр жүрүш үчүн жасалат. Сначала берем сточную воду, неочищенную, и Адегенде тазаланбаган түтүктөгү суунун үлгүсүн алабыз. Андан кийин экинчи точкадан текшерип, экинчи көлмөнүн алдынан кайрадан алынат. Химиялык заттарды кошулгандан кийин суу бир кыйла тазаланат. Экинчи көлмөдө суу тунуп, химиялык заттар калдыктарды майдалап эритип коет. Суу тунгандан кийин дагы бир жолу үлгүлөр алынат. Ал жерден цианиддин өлчүмү текшерилет. Акыркы точка болсо кумтөр суусуна кошуу алдында дагы бир жолу текшерилет. также на последней точке, где сбрасывается в реку Кумтор, там тоже берем пробу. Бир көрбөгөн кишиге бул таштар менен курчалган суунун агымындай көрүнөт. Бул жасалма саз чарбасы татаал жана мыкты ойлонулуп, бир топ убакыт алган. Саз чарбасы анча чоң эмес чакан экосистема. Анда жаратылыш сууну табигый фильтрлөөчү ролду аткарат. Бул үчүн айлана чөйрөнү коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери Кенжеринин аймагында чакан саз чарбасын жасатышкан. Табигый фильтрлөө дагы бир ире суу агымдарына кошумча тазалоо милдетин аткарат. Азырынча жасалма чарбачылыгы эксперимент жана байкоо стадиясында болгондуктан көлөмү чакан болууда. Мындагы эң негизги максат саздын амономия концентрациясын анчалык деңгээлде төмөндөтүүгө тургандыгын аныктоо болуп эсептелинет. Бул эксперименттик аянтча ушул максатта курулган. Плюс искусственного болотного угодья, то, что это является... Кошумча жасалма саз чарбасы тазалоо системасында анчалык кубаттуу эмес. Анткени тазалоо курулуштарында өндүрүштүк калдыктарга химиялык кошулмаларды колдонобуз. Алар активдүү тазалоо системасы. Ал эми бул табигый система биринчи жолу курулган. Эгерде иштеп кете турган болсо, келечекте өзүнөн өзү тазалап иштеп кетет. Ал экономикалык жактан таасирдүү болуп жана экологиялык көз карашты дагы ыңгайлуу болууда. Плюс с точки зрения экологии. Өндүрүш агынтылары тазаланып, түтүктөр аркылуу агын сууга кошуу алдында сазга акыш үчүн бир канча бутактамалар жасалган. Анда 6 дүйүм түтүктөр, айлануучу капкак жана датчиктер ченегиштер орнотулган. Бул эксперименттик этапта ал саатына 25 куб метр деңгээлде коюлган. Салыштырмалуу кичине объем катары эсептелинет. Если эта система покажет себя хорошо, если... Эгерде биз бүткөн жыйынтыктарга жетишсек, анда эми 2017 жылы саз чарбачылыгынын мындан кеңири масштабта курулат. Бардык тазаланган өндүрүштүк агындылар ушул саз чарбачылыгы аркылуу өтүшөт. Промышленные, то есть все стоки, очищенные промышленные стоки будут проходить через это болотное угодье. Бирок калдыктарды сактоочу жайдын абалын карап, көзөмөлдөө жана дамбаларды кеңейтип, үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү иштин бир тарабы. Экинчи жагынан ишкана жабылгандан кийин бул калдыктардын жайы эмне болот? Өндүрүш калдыктарынын көмү боюнча иш пландар жүзүлүп жатабы? Аны ойлонуш керек. Кумтөр компаниясы бул маселе боюнча алдын ала чараларды көрүүдө. We have a very complex
Компанияда калдыктарды сактоочу жайда гана эмес, кен жерин дагы өздөштүрүп, калыбына келтирүүгө кеңири план каралган. Бул пландагы негизги принцип табигаттын абалын өзүндөй сактоо. Тагыраак айтканда, кен казуу баштала электе кандай болсо ошол бойдон калтыруу. Ал эми калдыктар жайы менен эмне болот? Ал бир канча кабат материал менен жабылат. Анын үстүнө түшүмдүү семиз топурактардын катмары төгүлөт. Андан кийин өсүмдүктөр айдалат. Буга кошумча суунун агып чыкпашы жана калдыктар сактоочу жайдын ичинде абанын калбашы бардыгы каралат. any of the remaining chemicals that are there. Мындан кийинки жасалчу иштер сөз жүзүндө калбастан кен жеринин айланасында өндүрүш калдыктарын көмүү жана калыбына келтирүү тажрыйбалары жасала башталды. Данная территория – это тестовая площадка, которая... Бул аймак келечекте калдыктарды кандайча жол менен калыбына келтиребиз, ушул боюнча тест жасалып жаткан аянтча. Мындай тест 3 жыл аралыгында Кыргыз агрардык университетинин кызматкерлери жүргүзүшөт. Бул жерде келечекте калдыктарды жабууга колдонуучу топурактар, жер семичкичтерди колдонуу менен жана аларды колдонбой дагы ар түрдүү өсүмдүктөрдү отургузуу методу менен жасалууда. Азыр өзүңөр көрүп тургандай жыйынтыктар жаман эмес. Биз келечекте мындан да жакшы болууруна ишенебиз. Бул жерге эгилген бардык өсүмдүктөр кен жериндеги жана жакын аймактардан алынды. Надеемся, что в будущем они будут еще лучше. Мындай эксперименттер башка аянттарда дагы жүргүзүлөт. Кумтөр экосистемага терс таасирлерди азайтууга багытталган бардык жаңы демилгелерди каржылап, колдоп келет. Компания кеңири мониторинг программаларын колдонуп, айлана чөйрөнү сактоо боюнча ар түрдүү чараларды ишке ашырууда. Кумтөр Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүнүн бардык тармактарында эң жогорку нормативдерди колдогон жападан жалгыз ишкана. Мындан тышкары бардык иш-аракеттерин практика менен чыңдап турат. Дал ошондуктан Кыргызстандын экономикасынын флагманы эң ийгиликтүү жана коопсуз тоо-кен компаниясынын намына биздин өлкөдө гана эмес, чет мамлекеттерде алдыңкы ишкана болууга татып келет.